Саламатсыздарбы, эфирде парламент көрсөтүүсү жогорку кеңеште болуп өткөн эң маанилүү окуялардын серебин көрүңүздөр. Бүгүнкү программада парламенттик көпчүлүк коалициясы тарады. Жаңы коалициялык курам кандай болот? Коалицияга кирген КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Атамекен парламенттик фракциялар тарабынан кол коюлган коалициялык келишимдин күчүн жоготкондугун боюнча расмий жарыялайм. Аткарылбай калган быйылкы бюджет үчүн премьер-министр баштаган өкмөттүн бардык мүчөлөрү парламентте жооп берди. Ушундай кырдаалга карабастан, өкмөт бюджеттин тартыштыгын көбөйтпөгө, кирешелердин жалпы көлөмүн азайтпого жана артыкчылыктуу чыгашылардын баарын, анын ичинде корголгон беренелердин чыгымдарды толук көлөмдө каржылоого жетишти. Кыштын ызгаарына аткаруу бийлигинин даярдыгы туруштук бере алабы? Бул смола дегенде эле 14 октябрда Кыргызстандын жартысы свети жок калды. Биринчи кар жааганда. Өтүп бараткан аптада жогорку кеңештеги негизги жаңылык парламенттик көпчүлүк коалициянын тарашы болду. КСДП лидери бирликтин ичинде келишпестиктерден улам коалицияны бузууга мажбур болгонун айтты. Өкмөт отставкага кеткени менен милдет аткаруучу катары министрлер өз кызматында. Башкаруучу коалициянын тарашынын себептери кийинки сюжетте. Апта башында КСДП көпчүлүк коалициядан чыкканы тууралуу билдирди. Муну менен парламенттик көпчүлүк коалициясы күчүн жоготконун коалициялык көпчүлүктүн башчысы Канатбек Исаев шаршемби күнгү пленардык жыйында расмий жарыялады. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 14-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин парламенттик көпчүлүгүнүн коалициясы өз ишмердүүлүгүн токтоткондугун, ошондой эле 2015-жылдын 2-ноябрындагы коалицияга кирген КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Атамекен парламенттик фракциялар тарабынан кол коюлган коалициялык келишимдин күчүн жоготкондугун боюнча расмий жарыялайм. Баш мыйзамды өзгөртүү, референдум өткөрүү маселелери боюнча социал-демократтар менен атамекенчилер ортосунда карама-каршылыктар күчөп отурган. Бул көрүнүш коалицияны бузуп жаңысын түзүүгө аргасыз кылганын фракция лидери Иса Өмүркулов билдирди. Жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы деп бул ушул реформага жол ачып беришибиз керек эле. Андан тышкары сиз дагы айттыңыз. Буга мыйзам түрүндө алып туруп статус берип турган референдумга чыгаралы деп. Мына казда сиз ушу трибунадан кайталадыңыз бул жөнүндө. Биз ал статусту бере албайбыз. Биз могу бүгүнкү конституцияга ылайык жогорку кеңеш бул конституцияга өзгөртүү толуктарды киргизе албайт. Ошон үчүн биз референдумга чыгарып атабыз. Анан о чем говорить? Мына бул жерде да каршы болдуңар. Анан эми ошондой принципиалдуу бүгүнкү мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунда туруп атканда, эгерде сиздер колдобосоңуздар, анан коалициянын эмне кереги бар? Ошол эле учурда оппозициячыл Республика Ата Журт фракциясы конституцияны өзгөртүүнү жактоодо, бирок баш мыйзамды өзгөртүүдө сунуш киргизүүдө. Өнүгүү Прогресс менен да КСДПнын пикири бир жерден чыккан эмес. Компромисстик вариант эгерде болгон болсо, төртөөбүз тең. Компромисстик вариант эгерде болгон болсо, анда биз чогуу сүйлөшүп, анда алып чыгайлы деген ушундай сөз болгон. Кийин ушундан кийин эч кандай коалициянын жыйналышы болгон жок. Президент Алмазбек Атамбаев коалициялык көпчүлүктү курууга мандатты КСДП фракциясына тапшырды. Фракция 15 күндүн ичинде коалиция түзүүгө тийиш, андан соң гана өкмөттүн курамы түзүлүп бекитилет. Айрым депутаттардын билдиришинче, өкмөттүн курамында олуттуу өзгөрүүлөр болбойт. Башкаруучу коалицияга кимдер кирет да кимдер калат, азыр сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эске сала кетсек, мурда парламенттик коалицияда КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана Атамекен фракциясы кирген. Оппозицияда Республика Ата Журт жана Бирбол фракциялары болчу. Айрым фракциялардын позициясы белгилүү болуп калгандай. Ал эми Республика Ата Журт фракциясынын кийинки кадамы кандай болот? Деги эле бул фракция коалициялык көпчүлүктүн ыдырашына кандай пикир айтууда? Кесиптешим Канат Курманбеков Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоевди кепке тартты. Коалициянын ичинде ынтымак кетип калган. Эки фракция, же болбосо бир нече фракциялар бири-бирин күнөөлөй баштаган. Принципиалдуу нерселерден булардын бир позициясы болбой калган. СДПК мисалы конституцияны киргизип референдумду өткөрүү маселесин көтөрүп атса, Атамекен менен Өнүгүү каршы чыккан. Мына кече СДПК фракциядан чыгуу жөнүндө буга чейин сунуштаган, Атамекен менен Өнүгүү чыгып кетпейсиңерби деп. Алар чыкпагандан кийин СДПК фракциясынын лидери кече баягы бардыгына официалдуу түрдө айтып чыккан. Биз коалициядан чыктык.
демек коалиция бузулду деп. Бирок бүгүн мынакей отурумдан официалдуу түрдө коалициянын төрагасы Өзбекстан фракциясы дагы айтты. Именно бүгүн уже президенттин указы чыгып, ал маалымат официалдуу түрдө ага жеткенден кийин өкмөттү отставкага кетирди. Сиздин баамыңызда мындан кийинки кадам кандай болот өкмөттүн курамында? Конституциянын мыйзамдардын нормалары боюнча 15 күн, бүгүн эртең 3 күндүн ичинде президент бир фракцияга, өзү тандаган бир фракцияга мандат берет. Коалиция түзүү үчүн. Ошол фракция 15 күнүн ичинде өкмөттүн структурасын, жаңы өкмөттүн, ошол коалиция түзүлгөндөн кийин, ошол коалиция өкмөттүн премьерликке кандидатты, ал эми ошол кандидат болсо жаңы структураны, жаңы курамды, жана өкмөттүн программасын алып келиш керек. Ошол 3 момент ушул жерден добушка коюлуп туруп, анан кийин ошол өтсө, уже өкмөт иштеп берет. Сиздин пикириңизде азыркы өкмөттүн курамы калышы мүмкүнбү же өзгөрүүлөр болобу? Эми анын бардыгы мына азыр мандатты кимге берет? Кайсы партия фракцияга берет? Ал коалиция кандай курамдан түзүлөт? Ошого байланыштуу болот деп ойлойм да. Бирок конституция боюнча жаңы структура, жаңы курам, жаңы неме. Ал эми ичиндеги азыркы калабы же өзгөрүүгө дуушар болобу? Ал эми жаңы коалициядан мындай көз каранды болот да. Анткени кимдер кирет ошодон? Кимге мандатты берет? Аны да билбейбиз. Ал президенттин жеке иши. Баягы өзүңүз айткандай бул баягы тарайт тарабайт деген буга чейин айтылып келген деп айтып атпайсызбы? Ушул күнгө чейин сиздердин фракция баягы эгер коалицияга кирсе, кайсыл бийлик бутактарына баягы жоопкерчилигин алуу боюнча кеңешме өткөргөн жоксуздар? Жок, ал жөнүндө өткөрүү да мүмкүн эмес, анткени коалиция тарай элек биринчи. Экинчиси биз оппозициядабыз. Буга чейин биз конституцияны колдоп келген себептен эле баягы айтып атат да, баягы СДПКны колдоп атат республика. Албетте, анткени биздин партиянын программасында конституциялык реформага барабыз деген чоң пункт бар да. Биз ошондуктан конституциялык реформага барбасак да, бир аз да болсо өзгөртүүлөрдү бул реформаны, конституциялык реформанын башталышы деп эсептеп, ошон үчүн колдоп атабыз. Бирок чындыгы биздин оюбуз конституцияга бийлик системасын өзгөртүү боюнча элдин астына чыгарсак болмок да. Бул парламенттик система жана президенттик. Давай эл тандасын экөөнүн бирөөнү деп туруп, жаңы позицияны чыгарсак туура болмок деп биз ойлойбуз да. Бирок ага булар барган жок. Все равно бул конституциялык реформанын башталышы деп биз ушул өзгөртүүлөрдү колдоп аткан себебибиз ошол. Келечекте биздин оюбуз конституциялык реформага барыш керек. Ал ортодо парламентте депутаттык мандатын тапшырып кеткен Атурсун фракция лидерлигинен баш тарткан чечимдер жасалды. Айтсак, КСДПнын өкүлү Мээрбек Мискенбаев жогорку кеңештен кетти. Ал эми Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жетекчиликти орун басары Алмазбек Батырбековго өткөрүп берди. Сүйлөшүүлөрдү азыр эми алдын ала сүйлөшүү болду деп айтыш эрте. Бүгүнкү күнү мен ошо фракциянын депутаттарына уақыттан пайдаланып ыраазычылык айткым келет. Канат Керейканович лидер партия бойдон калат. Лидер партия катары өзүнүн салган эмгеги менен партиябыз жеңишке келген. Лидер фракция катары фракциябыздын ишин алга жылдыртып келген. Ошол линияда иштеп кете беребиз деген ойдобуз. Программаны улантабыз. Өкмөт өткөндөн сабак алуу менен макроэкономикалык өсүштү быйылкыдай 5,7 эмес, эмдиги жылы 2,9% болорун боолгоп келди. Өтүп бараткан аптада тармактык комитеттин кеңейтилген жыйыны болуп өтүп, премьер-министр баштаган өкмөт өкүлдөрүнүн бүт баары бюджеттин аткарылышы, келерки жылдагы пландар тууралуу айтып беришти. Каржы документин жактаган өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков дүйнөлүк каатчылык, экспорт менен импорттун азайышына, инвестициянын солугундашына карабай, быйыл бюджеттин тартыштыгын көбөйтпөөгө, корголгон беренелерди толук каржылоого жетишкенин билдирди. Биз баштапкы болжолду 5,2%дан 2,17%га түшүрүүгө аргасыз болдук. Ушундай кырдаалга карабастан өкмөт бюджеттин тартыштыгын көбөйтпөөгө, кирешелердин жалпы көлөмүн азайтпоого жана артыкчылыктуу чыгашылардын баарын, анын ичинде корголгон беренелердин чыгымдарды толук көлөмдө каржылоого жетишти. Белгилүү болгондой, салыктан 4,5 миллиард, бажыдан болсо 172 миллион сом план толбой калган. Казынанын кемтигин толтурууга 19 миллиард сом кошумча булактардан табылды, деди өкмөт башчы. Бул каражат менен балыкчы корунду жолун, Манас аба майданына кеткен жолду курууга каржыланды. Премьер мамлекеттик органдардан кыскартуулар жасалганын кошумчалады. 14,9 миллиард сомду түздү. Мунун ичинде өкмөттүн милдети катары кабыл алынган корголгон беренелер, атап айтсак эмгек акы, пенсия, жөлөк пул жана башка төлөмдөр толук көлөмдө каржыланып жатат.
Эл өкүлдөрү жыл сайын бюджет таңкыстык менен кабыл алынып жатканына тынчсызданды. Депутат Акылбек Жапаров улуттук стратегияга кирген долбоорлордун жарымы ишке ашырылган жок деп сындады. Бюджеттин 70 миллиард сому социалдык керектөөгө кетип жатканын, ошол эле учурда экономикалык өнүгүүгө каражат салынбай жатканын белгилеп, бюджетти таңкыстыгы жок түзүүнүн жолдорун сунуштады. Мы закладываем почти 40 миллиардов сомов. Здесь мы можем сократить и выйти, бюджет сделать бездефицитным. Ал эми депутат Руслан Казакбаев салык жана бажы тармагындагы коррупциялык көмүскө схемаларды жоюп, акча агымын казынага буруу жөнүндө сөз козгоду. Бажы кызматындагы жана салык кызматында сиздин оюңузча коррупциялык тобокелчиликтер барбы багыттар? Сооронбай Шарипович. Бар болсо кандай аракеттер болуп атат? Коррупция менен күрөшкөн жыйынтыгы болуп атат. Анан билесиз мурун кандай эле жок дебейин бар, бирок аны иштеп атабыз азыр. Азыр мына укук коргоо органдары азыр мына реформа болуп атат, көрүп атасыздар. Бүт экономикалык кылмышты, экономика кылмышты кызбепке берип атабыз. Азыр 65 саат кошуп атабыз, структура тактап атабыз. Бу жерде капитальный реформа болот кызбепте. Болот. Сөз болот. Ошол схемалардын бардыгы тең каерде болуп аткан. Ошол кадрларды дагы мына ачык айтканда көбүн билебиз. Ошолордон коштошобуз и структурасы дагы буюрса аракет кылып атабыз, башкача болот. Жылына 20 миллиард сомдук электр энергиясын саткан тармакка бюджеттен дагы субсидия берилип жатканына депутат Зиядин Жамалдинов нааразы болду. 2016 жылы электр станциялары ачык акционер коомуна 1 миллиард 630 миллион сом бюджеттик сууда берүү. Мыйзам долбоорунда каралып, бүгүнкү күндө 500 миллион сом берилген дейт. 500 миллион сом эмнеге берилди? Бул жыл сайын өзүңүздөр билесиз, ушу энергетика тармагында өзүлөрүнүн финансылык абалы булардыкы да дайыма дефицит менен түзүлөт да. Булардын кирешеси чыгашасына жетпейт. Ошондуктан мамлекет тарабынан ушу жыл сайын ушу көмөк Кечирип коесуз, андан эмне жылына эле биз ушул жака бере беребиз, сууда бере беребизби? Алар кайтарбаса, бюджеттен биз бере берсек, же болсо энергия тармагында эч кандай жылыш болбой жатат. Ушуну айтып атпаймынбы? Кайсы жака 500 миллион акча каяка жумшалып атат? Өкмөт башчынын айтымында 2017 жылыдагы тобокелчиликтер бар. Ага карабай, реалдуу секторду өнүктүрүүгө, так айтканда, Токтогул ГЭСин реабилитациялоого, түндүк түштүк экинчи жолун курууга республикалык бюджеттен тең каржы уланат. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков курулушу бүтпөгөн мектептер үчүн капиталдык салымдарга дагы 400 миллион сомду бөлүүгө макулдук сурады. Эл өкүлдөрү бул маселени бир нече ирет козгогон. Талкуу соңунда 2016 жылдын 9 айынын аткарылышы жана келерки жылдардын бюджети боюнча мыйзам долбоору жактырылып, палатанын кароосуна жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети кышка даярдык жөнүндө өкмөттүн маалыматын укту. Токтогулдагы суунун көлөмү мол. Борбор кала менен Ош шаарындагы жылуулук борборлорунда жетиштүү көмүр камдалганын айткан өкмөт өкүлдөрү кыштан кыйынчылыксыз чыгабыз деп айтууда. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында кышка даярдык жаман эмес. Энергетика тармагы элге толук кандуу кызмат көрсөтүүгө даяр. Анткени Токтогул ГЭСинде топтолгон суунун көлөмү жылдагыдан көп. Ал эми Бишкек, Ош шаарларындагы жылуулук берүүчү борборлор жетиштүү деңгээлде көмүр жана мазут менен камсыздалган. Ар бир тармак боюнча план койгонбуз. Мына ушул планды аткаруу боюнча 94,7 миң тонна көмүрдүн ордуна бюджеттик мекемелер. 17 октябрга карата 143 миң тонна камдарып, же болсо 141% аткарылды. Эл үчүн болжолубуз менен 355 миң тонна көмүр даярдоо пландалса, бүгүнкү күнү 615,6 миң тонна көмүр даярдалып, элдер сатып алып жатышат. Жана бул көрсөткүч 173% аткарылды. Андай деген менен өкмөт өкүлдөрүнүн берген маалыматын алгачкы күндөрү жааган кар жана катуу суук жокко чыгарганын депутаттар айтып чыгышты. Правительственный заседанияда сиздер ОЗПга 90% биз даярбыз деген рапорт бердиңер. Туурабы? Бутсмулда дегенде эле 14 октябрда Кыргызстандын жартысы свети жок калды. Биринчи кар жааганда. 20 октябрда дагы кар жаады, дагы ошондой болуп атат. Рапортуңар менен бүгүнкү ситуациянын расхождениясы чоң болуп атат го деген
ой жүгүртүп атам да. Биринчи кабарда болгон авариялар, анан 20-сында болгон авариялар бул энергия компаниялардын күнөөсү менен болгон эмес. Негизинен бул деген аба ырайына байланыштуу болуп, мынакей МЧС дагы штормовой предупреждение берген болчу. Таласта дагы, Чүйдө дагы, Көлдө дагы, Ошто дагы бул бактар кулаган болчу. Ошондо 22 метр секундасынан ашык шамал болуп жүргөндө ошо бактар кулап, аркы көздөмөт залипание болуп, обморожение болуп, ошондон түшкөн эмелер. Технологически бизде кубаттуулук бар. Сиз комиссия түзүп туруп, кышкыга даярдыктычы барып көрүп келишиңиз керек. Ошол эле тиги Ошко, ошол эле тиги Көлгө, Нарынга барып көрүп келишиңиз керек. Анткени жанагы мына коллегам айтканда бир жерден эле кайра бакылай бербейт. Ошон үчүн аларда отчетун бере беришет 80%, 90%. Бирок чындыкка дал келбейт. Ошону текшере алышыңыз керек. Эртең сиз деген өкмөт жетекчилерине уят болуп каласыз да. Тармактык комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин пикиринде ГЭС куруу ниетин билдирип келген инвесторлорго кыргыз өкмөтү көңүл кош мамиле жасап келет. Закон об энергетика жазылып калыптыр, тендер болсун деп. Закон об инвестициях написано 50 миллиондон ашканы түз деп атат. Земельный кодекс баарынан жогору турат, айрдан 49 жылга арендага бере берсе болот деп атат. Ушуну чечип бербейсиздер. Эми ушинтип эле өзүбүз алардын баарына буттозо берсек, мына касса тышчы жакында эле келет, касса миң. Кайсы электр энергияны сатабыз? Импортталып атабыз, андан 2 эсе кымбат. Бүгүн эми бере бериш керек, эмне кызганч кылып атабыз? Бир законго таяп, мына закон об энергетикага таяп, кармап отурабыз. Өзүбүздө мүмкүнчүлүк болбогондон кийин салганга. Экинчиден жанагындай инвесторлор өзүбүз издеп жүрөбүз да, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, мунун шартын эми Дүйшөнбек текшербекчи болуп, адистер болуп бардыгыбыз карайлык. Сиздер да катышсаңыздар, мүмкүн болушунча тез ошолорго жеңилдик берип киргенге шарт түшүбүз керек да. Анан өзүбүздө энергия жетпей атса, бирөөдөн сатып келип атсак, анан кайра андай жолдорго барганыбыз туура эмес го деп. Менин өзүм оюм ушундай да. Коңшу өлкөлөрдөн көмүр сатып алуу үчүн түзүлгөн келишим эмнегедир ата мекендик өндүрүшчүлөргө келгенде жай жүрүп калганы депутаттардын сынына кабылды. Бул убакыттын ичинде Казакстандын көмүрчүлөрү ТЭЦ складдарын толтуруп коюшту. Азыр таш көмүр менен Кабак бассейниндегилерге орун жок болуп атат. Договор түзгөр мененчи кое тургула деп атат. Алар каяка чейин кое туруш керек? Ошол жерде канчалаган кишилер иштеп атат, биринчиден да. Ошол эле маалда эшелон менен Казакстандан дагы эле көмүр келип атат. Ушуна кичине Казакстанды көмүрчүлөрүн кичине токтотуп, өзүбүздүн ишкерлерге мүмкүнчүлүк берсе болобу? Күнүмдүк казактар азыр 1000 тоннанын тегерегинде көмүр алып келип атат. Ал эми кыргыздын ташуучулары болсо бир 3000 тоннанын тегерегинде күнүмдүк алып келип атат. Ошондо бир 4000 тонна келсе, 3000 Кыргызстандын көмүрү, 1000 тоннасы Казакстандын көмүрү. Парламенттин бейшемби күнкү отурумунда калктын социалдык экономикалык мүнөздөгү көйгөйлөрү ар кыл маселелер саатында көтөрүлдү. Эмесе андагы айтылган аргументтүү мисалдар кийинки сюжетте. Бир катар эл өкүлдөрүн калк саламаттыгы тынчсыздандырууда, бөйрөк жана боор оорулары барган сайын жайылууда. Бул дартка чалдыккандар илдет менен күрөшүүдө үй мүлкүн сатып түгөтүшөт. Аларга мамлекеттен колдоо катары берилген каражат жетпей жатканын депутаттар айтышты. Ушул органдарын алмаштырган жарандарыбызга жардам катары дары дармек үчүн 70 миллион сом каралган. Бирок биз бюджеттин тартыштыгынан ушул 3 жылдан бери 10 миллион сомдон ашпай келет. Мына ошол бөлүнгөн акчадагы түз жетпей тендер аркылуу болуп, дарынын баасы 4 эсе кымбат алынып атыптыр. Ал эми психикалык жактан жабыркаган адамдар ооруканада эмес, көчөдө жүргөнүнө депутат Жыргалбек Калмаматов кабатырланды. Кече Ош шаарында 12 жашар баланы өзүнүн кошунасы бычактап өлтүрүп койду. Бул бала бычак сайган бала бүгүнкү күндө ооруйт экен. Бул жан кесели менен ооруйт экен. Жан кесели менен ооруган адамдарды бүгүнкү күндө коомго кой берүү бул кимдин кепилдиги? Ким буга жооп берет? Кошуна өлкөдө кулчулукта кутула албай жүргөн мекендештердин тагдыры тууралуу элчиликтерди ойлонууга депутат Кубанычбек Нурматов чакырды. Интернет булактарынан чыгып атат, мына Казакстанда кулчулукта жүрүп келдим деп 30дай биздин жараныбыз подвалда дейт, паспортун алып койгон, эртең менен жумушка чыгат, кайра келет деген мындай болот. Бир жолу болуп аткан жок, бир нече жолу. Бул боюнча Министерство иностранных дел кандай иш алып барып атат, консулство кандай иш алып барып атат, миграционный служба кандай иш алып барып атат. Буну карашыбыз керек жарандар. Эл өкүлү Искендер Кадыркулов Москва районундагы мектепти бала бакчага өткөрүү маселеси көптөн бери чечилбей жатканын айтса, депутат Төрөбай Зулпукаров менчиктен мамлекетке кайтарылып алынган 140 бала бакчанын көбү бош турганын, аларды иштетүү аракеттери жок болуп жатканын сындады. Депутат сатылып кеткен жалпыга таандык сейил бактарды дагы кайтаруу маселесин козгоду.
Биздин мамлекетибиздин территориясындагы жалпы эл колдонуна турган эс алуучу жайлар жана парктар учурунда мыйзамсыз берилип кеткен. Бул Ош областында, Ысык көл, Нарын, Талаш областтарында барлык жерлеринде райондун баягы борборлорунда болгон да. Ошон үчүн биз конкретный тапшырманы берсек, бул боюнча жоопкерчиликти тартыш керек, бирок элдин жери элге кайтыш керек. Өлкөдөгү өмүрү оңдолбогон ооруканалардан тамчы өтүүдө. Бул тууралуу билдирген депутат Курманкул Зулушев оорукана менен 640 орунду мектепти капиталдык салымдардан каржылануучу объектилердин тизмесине кошууну өтүндү. Депутат Музафар Исаков жеткиликтүү турак жай программасы боюнча ипотекага берилген насиянын үстөк пайызы жогору болуп жатканын айтып өттү. Ал эми депутат Дастан Бекешев деги эле өлкөдө үлүштүк курулуш боюнча мыйзам жок экенин маалымдады. Мыйзам жоктугунан куруучу компаниялар менен үй сатып алуучулар ортосунда чыр-чатактар ырбай баштаганын айтып, өкмөткө үлүштүк курулуш боюнча мыйзам долбоорун жазып келүүнү тапшырды. Өкмөт долевое строительство жөнүндө атайын мыйзамды бизге алып келсин бека. Полностью анализ кылып, кандай проблемалар болот атат. Чындыгында жарандар кайрылып жүрүшөт. А өкмөт бир эле жоопту берет атат, сотко барып, сотко кайрылыңыз деп. Бул туура эмес да. Элет жеринде болсо жерлери көп жылдардан бери трансформацияланбай, миңдеген адамдар мыйзамсыз турак жайларда жашап келүүдө. Бул жерлердин областтагы, райондогу айылдык кеңештин депутаттар чечимдери баардыгы чыккан. Бирок ушул бийликке келгенде эле такалып калып эле анан чечилбей жатат да. Ушул маселеге силер көңүлүңүздөрдү буруп, аягына чейин чыгарып берип койсоңуздар. Аймактагы дыйкандардын абалын эл өкүлү Данияр Аттокуров түшүндүрдү. Чарбагерлер алган түшүмдөрүн сата албай банкрот. Депутат лабораториялардын курулушу качан бүтөөрүнө кызыкты. Премьер-министр Сооронбай Шарипов Кытайга барып келди. Кытай Республикасында ошо продукцияларды алабыз дедик. Бирок бүгүнкү талаптын жооп берген лабораториясы жок болуп атат да. Биз деле айтып атабыз, ошону бир чечпейсиңер эртерээк депчи. Мына Кудай буйрса 2017-жылы салабыз дедат үчөөнү деп, дыйкандарыбыз кредит алышты, өзүңүздөр билесиздер. Күзүндө кутулуш керек. Анан жанакыл баасы чыкпай атканда ошо кыйналып атышат да. Токойлор суюлбасын десек, токойчуларга кам көрүү керек. Ушул тапта алар эң төмөнкү айлыга калып жатканын депутат Алмазбек Акматов айтып, маянасын жогорулатууну кароо керек деди. Бүгүнкү күндө булардын айлыгы 4000 сомдун тегерегинде. Ушул акчага кантип үйлөсүн бакса болот? Бакмай тургай өзүнө жетпейт. Өкмөт оптимизация жүргүзүп жаткан кезде ушул тармактарда карапайым кызматкерлердин айлык акысын көтөрүп коюшуна көңүлүңүздөрдү буруп койсоңуздар. Эл өкүлдөрү шайлоочулардын мындан башка дагы бир катар көйгөйлөрүн чечүүнү аткаруу бийлигине табыштады. Көрсөтүүбүздүн кийинки бөлүгүндө депутаттык комиссия мародёрлук, банктан акча тоноо, улутташтырылган объекттер боюнча иликтөөнү баштады. Акты ак, караны кара деп тыйнак чыгарып, ушул маселелерди жабышыбыз керек. Дүйнөдө интернеттин баасы арзандап жаткан кезде Кыргызстанды аны кымбаттатууга кимдер кызыктар болгон? Москвада туруп туруп мажбурлап дедиңиз. Мен түшүнбөй калдым, ким мажбурлайды? Премьерби, же вице-премьерби, же Бакыт Шашевич мажбурлады. Балдардын байлыгы эмне? Биздин бир мамлекеттүүлүгүбүздү даңазалаган элим жана ошол бизди башка мамлекеттерден көз карандысыздык катары коргогон эне тилим деп билем. Мародёрлук, банктык ячейкаларды талап тоноо, улутташтырылган объектилерге байланышкан фактыларды изилдөө боюнча депутаттык комиссия тиешелүү мамлекеттик мекемелерге бир катар тапшырмаларды берди. Бир нече чуулгандуу иштер боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын кезектеги жыйынынын жүрүшү жөнүндө кабарчыбыз баяндайт. Жыйынга башкы прокуратуранын, Ички иштер министрлигинин, эсептөө палатасынын, мамлекеттик мүлк фондунун, Кыргыз көмүр, Альфа Телеком жана башка тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү чакырылган. Эл өкүлү Анвар Артыков түзүлгөн депутаттык комиссиянын алдында 2013 жылдан бери коомчулукта ар кандай күдүк ойлорду жаратып келе жаткан жогорку маселелерди көз жаздында калтырбай иликтеп, так маалымат берүү милдети тургандыгын баса белгиледи. Акты ак, караны кара деп тыйнак чыгарып, ушул маселелерди жабышыбыз керек. 5 жылдан бери келген маселелер бар. Жыйын жүрүшүндө комиссиянын бир катар мүчөлөрү изилдене турган 10 маселени иликтөөгө коюлган 1 айлык мөөнөт аздык кылат дешет. Ушул объектилерди биз биринчи так аныктап алсак, кайсыл объектилер боюнча биз иштешибиз керек. Андан кийин мен толук айтып берем. Кайсы объектилер боюнча кандай кылмыш иштер бар. Мародёрлук боюнча өткөн чакырылыштагы жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын топтогон маалыматтарын дагы пайдалануу керек деген ойлор ортого түштү. Канча деген фирмалар ошолорго тиешелүү болгон. Керек болсо биз ошолорду аныкташыбыз керек. Ошолор бүгүн кимди тейлеп атат?
Мында жатканда ким алардын фирмаларын базып алып калды? Учредитель алмаштырып коюш оңой эле. Эгер Минюст, Госрегистр жана башкалар колуңда турса, ал өтө оңой эле. Эл өкүлдөрү баардык иштер боюнча иликтөө бүтүп, чечим кабыл алынганга чейин кимдир бирөөлөрдү күнөөлөгөндөн алыс болуп, адилеттүүлүк менен чындыктын көзүн ачып берүү максатын көздөсөк деген ой тилектери менен бөлүштү. Бул комиссия тарыхый комиссия болот. Далайдын былыгы чыккан комиссия болот. Анан умозаключениени айтпайлы, өзүбүз мындай уят кылып алабыз. Материалдардын баары келгенден кийин ар бирибиз отуруп алып, өз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша анализди жүргүзөлү, анан элге айталы. Ал эми эл арасында маалымат берем дегендер үчүн атайын ишеним телефондорун түзүү сунушталды. Ошону менен катар депутаттык комиссия жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка кайрылып, жогоруда тизмектелген иштер боюнча кимде кандай маанилүү маалыматтар болсо угууга даяр экендигин белгилешти. Интернет сатып алуу боюнча Кыргыз Телеком казакстандык провайдерлер менен шектүү келишимге кол койгон. Бул тууралуу депутат Рыскелди Момбеков тармактык комитетте интернеттин кымбатташы боюнча маселе талкууланып жатканда билдирди. Анын ырасташынча, Кыргыз Телекомдун жетекчиси эч кимден уруксат сурабастан 3 эсе кымбат тарифке кол койгон. Азыр интернет тарифи мурунку калыбына келтирилди. Кененирээк кийинки репортажда. Кыргызстандык компаниялардын казакстандык провайдерлерден интернеттин 1 мегабитин 13 доллардын ордуна 30 доллардан алуу тууралуу келишимге өз алдынча кол койгонун депутат Момбеков чыккынчылык деп атады. Ал байланыш агенттиги менен Кыргыз Телекомдун ортосунда бааны көтөрүү тууралуу ич ара сүйлөшкөн ымаласы бар деп эсептейт. Сиз бардыңыздар жеке менчик Казакстандын компаниялары менен барып келишим түзүп келдиңиз. Анан Москвада туруп туруп мажбурлады дедиңиз. Мен түшүнбөй калдым, ким мажбурлай алат? Премьерби, же вице-премьерби, же Бакыт Шаршемиев мажбурлады. Кол койбосоңор анда 1 августта өчүрөбүз деп айтышты. Түшүнүктүү. Ушуну мажбурлоо деп эсептейсизби? Ооба, себеби 1 августта алар өчүрүп койсо, бизде 70 миңден ашык абонент интернетсиз калмак. Болду, рахмат. 3 айдын ичинде Кыргыз Телеком $500 миллион убыткага кетти. Директорлук кеңешичи макулдашылган. Бирок Телекомдун директорлор кеңеши маалымдагандай, алар интернетке бааны кымбаттатуу тууралуу маселени караганда макулдукта берген эмес. Бул тууралуу монополияга каршы күрөшүү комитети да билген эмес. Алар келишим түзүлүп калгандан кийин гана бааны түшүрүү аракетин көрө баштаган. Жыйынтыгы менен ошо кымбаттаганга чейинки бага келебиз деген чечимге келгенбиз. Москвада дагы бир эки жолугуш өткөрдүк. Казакстан, Россия жана Евразиялык экономикалык комиссиянын министри Алдабергенов менен. Ал жерден дагы биз тактадык. Россия тарап эч кандай көтөрүү болгон эмес. Кандай баа болсо ошол баа менен эле иштеп келаткан. Андан башка дагы ошол Россия тарап менен түз келишим түзгөнгө дагы иш-чаралар жана ошол обсуждение кылдык. Ошентип 1 августта Кыргыз Телеком менен Sky Mobile'да тарифтер көтөрүлгөн. Бааны көтөрүү тууралуу документке Мегалайн жана Акнет провайдерлери кол койгон эмес. Бирок трафигинин ылдамдыгы 2 эсе азайган жана элге сапатсыз интернет берилген. Шайлоо башталат. Шайлоодо эле интернет менен бүтүн байланыш. Борбордук шайлоо комиссиясы менен дагы интернет менен байланыш туурабы? А ушундай эме болуп калса, байланыш жок болуп калса, анда эмне кыласыз? Анда ким жооп берет? Бүт эле жеке ишмерлер деп атасың. А мамлекет эмне иш алып барып атат? Мындай жагдай азырынча бир катар абоненттер үчүн кызмат көрсөтүү акысына таасир эте элек. Эл өкүлдөрү келишим түзгөн жактардын жоопкерчилигин кароо, интернетти сырттан алуунун альтернативдүү жолдорун табуу маселелерин көтөрүштү. Кырдаалды териштирүү өтүнүчү Евразия экономикалык комиссиясынын тиешелүү органдарынын дарегине жана өкмөткө сунушталды. Бул маселе боюнча убактылуу депутаттык комиссия дагы ишин улантмакчы. Текшерүүлөрдөн тажадык, куугунтукка кабылдык деген доомат менен Талас облусунун 30дан ашуун мектеп директору жогорку кеңешке келди. Аларды кабыл алган тармактык комитеттин мүчөлөрү мектеп директорлору козголоңчу болбошу керектигин эскертти. Анткени алар алгач маселесин билим берүү министрлигине коюшу керек болчу. Директорлор жумуш учурунда мектепте балдар менен болушу абзел деген сын пикирлер дагы угузулду. Талас облусунун 34 мектеп директорлору нааразылык акцияга чыгышты. Набира Сыдыгалиеванын айтымында аларды мындай кадамга жүйөсүз текшерүүлөр алып келген. Себеп дегенде 1 жылдын ичинде 3 жолу текшерүү барды. Эмнени текшерерин билбей, менин кабинетимде эле 7 күн, уже менин иш кагазымды 7 күн сапырып туруп алышты. Мен аягында чындап айтсам, ошол министрликтен баргандардын уже
баягы шылдыңдоо катарында күлүп, мынау деген эмне деп ошо жетекчилердин баягы делолорун столдун үстүнөн ыргытып, ушундай мамилелерди жасаганда мен действительно ооруп калдым. Расмийлер текшерүү жылына бир жолу болорун тастыкташууда. Бул жалпы каржы булактарынын мыйзамдуу колдонулушу боюнча жалпы жыйынды өткөрөт, то есть текшерүүнү өткөрөт. Ошондуктан жалгыз эле ушул бир райондо ушинтип текшерип атат дегенден алыспыз. Биздин закон боюнча биз 2-3 жолу бара албайбыз биринчиден. Экинчиден, эгерде бир кошумча текшерүү боло турган болсо, бул укук коргоо органдары козгогон иштер боюнча ошол следователь коюп берген пункт боюнча гана биз кара текшерүү жүргүзүп, ошону гана заключение берген акыбыз бар. Анан 2 жол текшерүү деген менимче жаңылыштык маалымат болуп атат окшойт. Бул мектептин директорлору жумушун таштап атып, борбордо митинг кылып жүрөт деген бул эмне деген сөз? Бул болбойт да мындай министрлик өзүңөр карап туруп, ошо районо эгер ошону уюштуруп аткан болсо, өзүн ушул кылыгы үчүн бүгүндөн калбай жумуштан алыш керек. А текшерүүлөрдү эгер мыйзамдуу жол менен болсо, ал эми мектептин директорун же районун текшербеш керек деген болбойт да. Биздин дагы ар бир короткон тыйыныбызды текшерет. Счетный палата бизди дагы текшерет. Көңүл бурулуп атат, каражат бурулуп атат. А бирок билим берүүнүн сапаты начар, реформалар жок. Реформанын жыйынтыгы ушинтип бүгүн митингде турушат. Депутаттарга протест кылып турушат. Наразылык болсо, алгач жергиликтүү башкаруу тармактын өкүлдөрүнө, анан министрликке кайрылып жыйынтык чыкпаса, жогорку кеңешке келүү керек деген өкмөт мүчөсү тез арада катуу чара көрүлөрүн эскертти. Негизинен бул жерде билим берүү министрлиги ушул маселе боюнча өздөрү чара көрүп, маселени чечиш керек эле. Эгерде азыр билим берүү министрлигине тапшырма берип алар чечпесе, анда өкмөт тарабынан ошо билим берүү министрлигинин өзүнө чара көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин жыйынында мектептерди берилген мөөнөттө салып бүтүү каралып, жооптуу тармакка тездетүү тапшырмасы берилди. Программаны улантабыз. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы уюштурган галстуксуз баарлашуу долборуна бул ирет жаш депутаттар Дастан Бекешев менен Аида Исмаилова катышып, журналисттердин ар башка суроолоруна жооп берди. Айта кетсек, бул иш-чара парламенттин жана депутаттардын ачыктыгын камсыздоого арналган. Соттон утуп, мандатына ээ болгон депутат Аида Исмаиловага азыр фракцияда ага мамиле кандай болуп жатканына журналисттер кызыкты. Аны менен катар жаш депутаттар саясий маселелерди чечүүдө четтеп калууда деген суроо дагы узатылды. Жаш депутат өзү активдүү иштесе, ал ошол эле процессте болот. Албетте мындай иштебесе, чуркабаса, сөзсүз анда эч ким аны укпайт, эч ким аны менен макулдашпайт. Бул жаш эле деп ушундай айта беришет да. Мен андай ойлогон жокмун. Себеби мен азыр айтып кетпедимби, то что биздин комитетте биз аябай эле активдүү иштеп атабыз. Бул деле саясат. Анан бизге звонок этип, мындай кылбай эле койгула, мындай кылбай эле койгула деп атышат, бирок биз ага карабай эле өз чечимибизди кылып атабыз. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу аракетин мамлекет колдоого алышы керек. Мындай маселени депутат айымдар көтөрүп чыгышты. Ур токмокко кабылган өспүрүмдөр менен аялдардын кыйын абалы көз жаздымда калып жатканын депутаттар тынчсыздандырган жагдай дешет. Кененирээк кийинки материалда. Айым депутаттар форумунун кезектеги жыйынында үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууга алынды. Уже почти 3 года мы работали над проектом этого закона. И это единственный закон, который был принят методом народной инициативы. Это убежище, то есть это безопасное местонахождение для жертвы. Иш-чарада үй бүлөлүк зордук зомбулуктун жыл санап арбып бара жаткандыгы, үрөй учурган окуялар байма-бай катталганы айтылды. Мындан коргоонун бирден бир жолу кризистик борборлорду ачуу зарылчылыгы бар экени белгиленди. Мыйзам чегинде кризистик центрлерге жардам берүүнү, кризистик мындай уюмдарды күчөтүүнү, анан ошол айымдарга үй бүлөдө деген эми кээ бир аялдарыбыздын мындай укугу бар болсо деле кайрылгандан тартынышат. Ошолорго психологиялык жардам берүүнү, анан мыйзам чегинде өздөрүнүн укуктарын түшүнө тургандай кылып туруп, ошол жакшы мыйзамдарды кабыл алып. Үй бүлөлүк кыйноодон көпчүлүк кезде жаш балдар менен аялдар жапа чегүүдө. Ал бүгүн ошондой абалга келип калды. Ал бүгүн муктаж жардамга. Мамлекет тарабынан жардамга муктаж. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө айтып атабыз, бүгүнкү күндө өкмөткө да кайрылып атабыз.
мунуңар кимиси аткарат? Уже биз талашпашыбыз керек. Аткарыла турчу милдет бул. Жумушчу топтун маалыматына таянсак, кыйынчылыкка учураган эне баланын саламаттыгын сактоо, бейпил жашоосу үчүн түзүлгөн программаны ишке ашырууга 25 миллион сомго жакын акча каражаты керектелет. Бул кризистик борборду ачуу боюнча, бул больницанын алдында болушу мүмкүн, же кандайдыр бир санаторий, пансионат, даяр эле ошол мекемелердин ичинде ачылганга шарт түзүлөт да. 25 миллион бул көп деле сумма эмес да. Белгилей кетсек, жогоруда айтылган мыйзам долбоору буга чейин биринчи окууда жактырылган. Форумдун мүчөлөрү толуктоолорду киргизүү менен экинчи окууга жиберүүгө даяр экенин кабарлашты. Иш-чарага өкмөт мүчөлөрү, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Жогорку кеңеште комитеттик пленардык жыйындарда бир катар мыйзам долбоорлору талкууланып, кабыл алынды. Ошондой эле эл өкүлдөрү ар башка иш-чараларга катышты. Апта хроникасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Дүйшөмбү 24 октябрь Жогорку кеңештин КСДП фракциясы парламенттик көпчүлүк коалициясынан чыккандыгын билдирди. Фракция муну айрым өнөктөштөрдүн соңку иш-аракеттеринен келишпеген оор проблемалардан улам деп түшүндүрдү. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо комитети мектептердин курулушу боюнча өкмөттүн ишин канааттандырбайт деп тапты. Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунун реконструкциясы аяктоо алдында турат. 10 000 көрүүчүгө ылайыкташкан майдандын жаңы көрүнүшү, андай жасалган иштердин жүрүшүнөн Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары таанышты. Мародерлук, банктык ячейкаларды талап тоноо, улутташтырган объектилерге байланышкан фактыларды изилдөө боюнча депутаттык комиссия түзүлүп ишин баштады. Шейшемби 25 октябрь. Сүрүктүү кербен Токтогул балыкчы шаарларын өнүктүрүүгө 12 миллион акш доллары бөлүнөт. Анын 6 миллион доллары жеңилдетилген насыя. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы менен макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети референдум жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда жактырды. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин кезектеги жыйынында бюджет мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Бир катар сын пикирлер менен мыйзам долбоору комитет тарабынан жактырылды. Шаршемби 26 декабрь. Жогорку кеңештин парламенттик көпчүлүк коалициясынын жетекчиси Канатбек Исаев коалиция парламенттик көпчүлүк макамын жоготкондугун расмий жарыялады. Бул күнү пленардык жыйында бир катар мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Эл өкүлдөрү референдум жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун жактырды. Жогорку кеңеш судьялардын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага ылайык жогорку соттун судьясына талапкерлерге 5 жылдык судьялык стаж керек деген талап алынып салынды. Камакка алынган депутаттарга маяна төлөө токтотулат. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. Бейшемби 27 октябрь. Өнүктүрүү банкы Кыргызстандын инвестиция тармагындагы абалды жакшыртуу багытында 25 миллион доллар бөлөт. Каражаттын жарымы жеңилдетилген насыя, жарымы грант болуп саналат. Насыя 35 жылдык мөөнөткө 1,5% үстөгү менен берилүүдө. Талкууда депутаттар мыйзам долбоорун колдоорун, бирок анын аткарылышына тыкыр көзөмөл кылуу керектигин белгилешти. Ратификациялык мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жиберилди. Малды жасалма уруктандырууну жолго коюу менен Кыргыз мал чарба институтунун потенциалы бекемделет. Долбоордун алкагында Ислам өнүктүрүү банкы 300 000, Индонезия өкмөтү 938 000 акш доллары өлчөмүндө грант берет. Буга 132 000 доллар каражат менен Кыргыз өкмөтү кириши керек. Долбоордун алкагында жасалма уруктандыруу үчүн 10 000 доза тоңдурулган урук алынып келинет. Ратификациялык мыйзам долбоору биринчи окууда добуш берүүгө жиберилди. Жума 28 октябрь. Депутат Алмазбек Батырбеков Кыргызстан фракциясынын лидерлигине шайланды. Депутат Алмазбек Батырбеков буга чейин Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетин жетектеп келген. Ал эми Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канатбек Исаев жалпы партиялык иштер менен алектенүүнү чечти. Атамекен фракциясынын кезектеги жыйынында өкмөткө интернет ресурстарынын тарифин жөнгө салуу боюнча атайын иш-чараларды иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Мындан сырткары фракция Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун карады. 29 октябрь автотранспорт жана жол чарбачылыгынын күнүнө карата Жогорку кеңештин иш башкармалыгы майрам ээлерин куттуктады. Шаарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында 4 шаарды өнүктүрүү каралууда.
Сүлүктүү, Токтогул, Балыкчы, Кербен шаарчаларында муниципалдык тейлөө кызматынын ишмердигин жакшыртуу, таза суу маселесин чечүү эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин жыйынында көтөрүлдү. Кененирээк кийинки репортажда. Шаарды өнүктүрүү долбоорунда электр энергияны үзгүлтүксүз жеткирүү, курулган объекттердин сейсмикалык абалын көзөмөлгө алуу маселеси каралган. Долбоорду даярдоо стадиясында Кыргыз Республикасынын өкмөтү артыкчылыктуу катары 4 шаарды тандап алган. Бул Сүлүктүү, Кербен, Балыкчы жана Токтогул шаарлары. Долбоор боюнча каржылоонун жалпы суммасы 14,4 миллион АКШ долларын түздү. Алар 6,6 миллион АКШ доллары кредиттик каражат болуп саналат. Ал эми 5,4 миллион АКШ доллары болсо, гранттык каражаттар 2,4 миллион доллары. Бул болсо Кыргыз Республикасынын кош каржылоосу болуп саналып атат. Муниципалдык тейлөөгө бөлүнгөн 9 миллион доллар кандай кызматтарга керектелерине эл өкүлү кызыкты. Могу жерге жазып атасыздар да, муниципалдык кызматтар 9 миллион АКШ доллары деп. Бул эмне кызматтар болот? Түшүндүрүп берсеңиздер. Бул общий компоненттерге бөлүнгөн проект. Компонент А бул общий городское развитие, анын ичинен А1 муниципальные услуги бул именно жанагы строительство, водоснабжение эки шаардыкы, Кербен жана Сүлүктө. Бул долбоорду ишке ашырууда алгач таза суу көйгөйүн чечүү зарылдыгы бар экенин депутат белгилейт. Эл аралык ВОЗдун анализин негизинде караганда 70% адамдардын оорусу ушул суудан жугат экен, таза сууну жоктугуна байланыштуу. Бүгүн бизде суу жок да, ошонун аркасында мына биз ооруп атабыз. Биринчи кезекте 100% Кыргызстан боюнча суу менен камсыз кылууну биз чечишибиз керек. Ошо менен катар канализация маселеси, поливной суу маселелери акырынан коюшубуз керек. Бирок бүгүн суу биринчи өтө маанилүү маселе. Буга чейин дагы миллиарддаган долбоорлор башталып, аягына чыкпай калганын эл өкүлү эскертти. Ошондуктан кагаз түрүндө эмес, иштин натыйжалуулугуна баа бергиле деген пикирин айтты. Айылда ушул 21-чи кылымда таза суу ичпеген адамдардан эми качан таза суу келет да? Бул эми биз өнүккөн мамлекет болобуз, анан кыйратабыз деп атабыз. Таза суу иче албаганда кантип өнүккөн мамлекет болот? Ошон үчүн өкмөттөн дагы мындай иштешиңер керек да. Элге керектүү иштерди жүзөгө ашырууда мамлекеттик казынаны карап отура бербей, кандайдыр бир киреше булактарын тапса болорун депутат билдирди. Таза суу боюнча биз билебиз, араб мамлекеттери фонддор аркылуу өкмөт менен иштешкиси келбейт, көп эле айылдарга суу чыгарып атышат. Ал соопчулук экен деп туруп чыгарышат. Алардын баягы шейхтер или башка спонсорлор акчасын берип атат. Жыл сайын араб мамлекеттеринде ошол жактын фонддордун чогулган бир конференциясы маселелер өтөт экен. Мен өткөн жылы да айттым эле, өкмөткө сунуштадым эле. Ошол конференцияга мамлекеттин атынан барып катышып, жана 200 канча 70 мамлекетти неме айыл өкмөт суусу жоктордун проектисин даярдап берсеңер, жок эле дегенде жарым ош жерден өтүп бүтөт. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы каржылоо жөнүндө макулдашуу, шаарды өнүктүрүү долбоорун ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин жыйынында экинчи окууда жактырылды. Талас облусунун Бейшеки айылында таза суу көйгөйү чечилди. 8 чакырым жерден тартылып келген булактын суусу 30 канал аркылуу бардык айыл тургундарына жеткирилди. Ал эми буга кошумча дагы депутаттын демилгеси менен Талас шаарында жаңы спорт залы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, колдонууга берилди. Айылыбызда бүгүн суудун майрамы ачылышы болуп атат. Бейшеки айылынын тургундары таза суу менен камсыз болушту. Депутат Дастан Жумабековдун демилгеси менен 8 километр алыстыктан суу тартылып, айылга 30 канал аркылуу таза суу жеткирилди. Азыр күн түнү колонкадан суу чыгып калды. Ушундай эле айылда мурда 20 колонка болсо, дагы расширение кылып, дагы 10 колонка коштук. Ошо менен 30 колонка болуп, азыр айылда 95% таза суу менен камсыз болуп калды. Мындай саамалыкка кубанган жергиликтүү тургундар депутатка алкыш айтышты. Жигердүү жаштар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Таза суу агат токтобой, бул да ак эмгектин үзүрү. Дүйнөгө мамлекеттин желегин өлкө башчы жана ийгиликке жеткен спорт чебери гана таанытат. Ошондуктан дени сак жаштар көбөйсүн деген максат менен спорт залынын ишке берилгенин депутат кабарлады. Анан негизгиси бул тарбия алат залдан. Мисалы балдар сабактан кийин же бош убакыттарын көчөдөн ушул тамекиге жана ичкиликке берилбей, жаман иштерге барбай, мына өздөрүнүн ушул
колундагы билегиндеги күчтөрүн ушу залга келип чыгарып, ушул жерден залдан тарбия алып, агайынан спортсмен деген кандай болуш керектин ушул жерден алып, мен ойлоймун, жакшы тарбия алган спортсмендер ушу Талас элинен ушу залдан чыгат го деп. Учурда бул жерде 30дан ашуун балдар спорт менен машыгып жатышат. Эми мындан ары дүйнөлүк таймаштарга даярданууга толук кепилдик бар дейт айыл тургуну. Буюрса, балдардан үмүт чоң, булардан бир чоң жетишкендиктерди күтөбүз. Келечекте Кыргызстандын желегин ар кайсы мамлекеттерге желбиретип, гимн ойнотуп, Кыргызстандын аброюн да чоң жерлерде көтөрөт деп ойлойм. Дзюдонун эң жогорку чеберлери, япон машыктыруучулары Кыргызстанда машыгуунун жаңы ыкмаларын жана техникасын үйрөтүштү. Семинарга өлкөнүн дзюдо боюнча улуттук курама командаларынан бардык машыктыруучулар аймактардан келишти. Спорттук иш-чара менен Жогорку кеңештин депутаты, спорт чебери Таалайбек Масабиров таанышты. Ал жапан дзюдочулар менен достук күрөшүнө да түштү. Депутат бул саамалык Кыргыз-Япон кызматташтыгын арттырарын жана Кыргызстанда дзюдону өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берерин кошумчалады. Кыргызстанда дзюдо күрөшүнүн жайылтуу, өркүндөшү, ушу жаштардын арасында мына жаңы техникаларды көргөзүп атат. Бул жерде азыр ушу Кыргызстан мамлекетинин улуттук курама командасынын машыктыруучулары келген, областтардан келишкен. Анан ушу жерден Япониянын жогорку чиндеги дзюдочулары жаңы ушу күрөштүн ыкмаларын көргөзүп атышат. Балдардын бар байлыгы ата-энеси, туулган жери жана ден соолугу. Жогорку кеңештин жаш меймандары байлыкты кандай түшүнөсүн деген суроого дал ушинтип туура жооп берди. Балдардын байлык тууралуу пикирлерин угуп көрүңүздөр. Биздин бир мамлекеттүүлүгүбүздү даңазалаган элим жана ошол бизди башка мамлекеттерден көз карандысыздык катары коргогон эне тилим деп билем. Байлык мен үчүн бул акча менен эле чектелбейт. Бул менин байлыгым, руханий байлык да бул мен үчүн байлык. Байлык деген эң биринчи бул менин ден соолугум. Материалдык байлык болсо, бул ушу кыргыз элимдин тоо кени, таштары, жалпысынан кыргыз жерим. Ушул убакка чейин ата-энемден алган тарбияларым бул менин байлыгым, мектептен алган ушул убакка чейин билимим бул менин байлыгым болуп эсептелинет. Мен үчүн акча байлык эмес, себеби ал канча байлык топтосоң да ал бир күн жоголуп кетиши мүмкүн да. Эгерде жашаган жериң болбосо, байлыктын кереги жок да. Кээ бир адамдар ушул материалдык байлыкты же болбосо ошол кагазды менин байлыгым деп эсептеп алышат да. Бул негизинен өтө туура эмес. Негизги байлык ата-эне, мекен жана туулган жер болуп эсептелинет. Мен өзүмдүн байлыгымды мен билимди эсептейм. Неге дегенде, канча адам билимдүү болсо, ага байлык келет, байлык табылат. Билим, ден соолук болсо баары болот, акча дагы болот. Бул ата-энем менин байлыгым, ден соолук байлык, эмгек кылуу байлык болот. Бул жерде мындай билим десе эле, билимге дагы ар дайым эле өсө эле келе бербейт, ага дагы акчанын жардамы менен же болбосо ата-энеңдин мындай аркада тиреги болгон жардам менен билим келет. Андыктан мен ошол бардык байлыкты бир мындай өзүмө камтыгым келет да. Мен үчүн байлык бул ушул жерге ушул эрежеге жеткирген, ушул дүйнөгө алып келген ата-энем. Деги эле кыргыз элинин жаныбызда тынч аман болушубуз, анан кийин бири бирибизди колдоп ушундай жүрүшүбүз бул өзү чоң байлык болуп эсептелет. Сиздерге айтып үлгүргөн парламент жаңылыктары мына ушулар болду. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүнү келерки жумада ушул сааттарда көрө аласыздар. Саламатта туруңуздар.